Көчүктүн өнөкөт жаракаты деген эмне бул? Түз ичегинин былжырынын айрылып кетиши болуп эсептелинет да. Көчүктө геморройдон сырткары деле толтура оорулар бар. Мен запор болдум, чоңго бара албай калганда, катуу кыйналып ыйынганда ошо көчүгүм канап кетти деп айтышат да. Эси чыкпаса көп ыйынып отуруп өзүн заставлять эткенин кереги жок. Геморрой же трешина запорду кетирмейинче эч качан кетпейт. Клетчаткасы бар тамактарды көбүрөөк жегенде запор болбойт. Саламатсызбы урматтуу угармандар, биринчи байлык ден соолук подкастын көрүп жатасыңар. Биздин коногубуз Абдрауф кызы Бүбү Айша, айымдардын проктологу. Биздин тема көчүктүн жаракасы. Изилдөөлөргө караганда 20% адамдар жок дегенде бир жолу өмүрүндө ушундай проблема менен кездешет экен. Өзүңүз жөнүндө кичине айтып берип, жана бул кандай оору, эмнеден пайда болот, айтып берип коюңуз. Саламатсыңарбы биздин угармандар? Мен Абдрауфова Айша же Бүбү Айша десеңер болот. Врач-проктолог. 7 жылдан бери стажым бар. Авиценнада көп жылдан бери иштейм. Эмнеге проктологияны тандап алгам? Өткөнгү чыгарылышта эле айтканмын. Азыр бизде уялчаак айымдар көп, оронгон айымдар көп, хиджаб кийген айымдар көп, негизи эле дүйнө жүзүндө айымдар көп. Ошон үчүн айымдарга жардам бергенге, айымдар уялбай өз убагында келип ден соолугун чыңдоого, жардам берүүгө именно ушул кесипти тандап алганмын. Көчүктүн өнөкөт жаракаты качан пайда болот? Көчүктүн өнөкөт жаракаты же негизи эле көчүктүн өнөкөт жаракаты деген эмне бул? Бул деген түз ичегинин былжырынын жарасы же болбосо түз ичегинин былжырынын айрылып кетиши болуп эсептелинет да. Мунун причиналары, мунун этиологиясы же болбосо мунун себептери аябай көп. Сиз айткандай дүйнө жүзүндө 20% эмес, даже андан деле көп кездешет. Негизи ар бир 3-чү адам өмүрүндө бир жолу болсо деле анальный трешина болот да. Көбүнчө аялдар төрөттөн кийин же болбосо боюнда бар кезинде, эркектер болсо көбүнчө гигиенаны туура эмес сактагандыктан же болбосо оор жүк көтөргөндүктөн ушул. Анда негизги себептери ошол төрөт. Негизги себептери негизи эле проктологиядагы проктологиялык оорулардын эң чоң себеби бул ич катуу же башкача айтканда силерге түшүнүктүү болуш үчүн запор болуп эсептелет. Запор болсо, ич катуу болсо, ошо анальный трешинанын же болбосо геморройдун, свичтин, парапроктиттин негизи эле баардык проктологиялык оорулардын башаты же болбосо ачкычы болуп эсептелет да. Ошон үчүн биринчи проктологиялык оорулардын алдын алууда ичти катырбоо керек жана ичти өтө суюк өткөрбөө керек. Ушул көбүнчө эки себеп көбүрөөк түрткү берет анальный трешина менен геморройдун негизи пайда болушуна. Эң биринчи запордун алдын алуу бул туура тамактануу жана туура физический нагрузка кылуу. Мурунку азыркыларга кантип тамактанасың деп сурасаң, баардыгы туура эмес тамактанышат, бирок туура эмес тамактанганын өздөрү моюнга алгысы келбейт да. Мен күндө эле клетчатка көп жешиңер керек, овощ, фрукты, мөмө жемиштер көп жешиңер керек десе, мен жеп эле атам, бирок мен запор болуп атам. Эмне жеп атасың деп турасам, мен күнгө помидор менен бадыраң жейм дейт. Бирок помидор менен бадыраңда клетчатка деле жок. Кайсы мөмө жемиштер? Негизи клетчаткасы көп мөмө жемиштер көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек. Күнүнө хотя бы 35 грамм клетчаткалуу мөмө жемиш жеш керек. 35 грамм деген ошондо канча болуп калат? 35 грамм, ошол 35 грамм эми где-то канча жашылча. Мисалы кайсы жашылчада клетчатка көп? Капуста, Капустада көп, капустада көп, сабизде көп, алмада көп, жана киви жесең дагы, кивиде дагы клетчатка эмес, кивиде магний көп болгондуктан ичеги карынды жакшы иштетет. Киви көп жеш керек, алма көп жеш керек, груша көп жеш керек, чернослив көп жеш керек, жана отруби, овсянка ушуларды көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек. Анан 21-кылымда аябай эле сидячий образ жизни деп коебуз.
отуруп иштөө же болбосо кандай деп койсок, кыймыл аз баардыгы эле телефон чукушат, телефондон жумуш кылышат, телефон менен кылышат. Мурунку заманда бир нерсе жазып берсең эле мурун андай эмес болчу дей беришет да. Мурунку заман башкача болчу. Мурун хотя бы сен эшикке туалетке барып келчүсүң да. Азыр туалетке барсаң деле 2 метр басасың, болду. Үйдүн ичинде туалет, душ үйдүн ичинде. Хотя бы кыргызча жок дегенде күнүнө 40 мүнөт же болбосо 1 саат басышыбыз керек негизи. Эми көчүктүн жаракатынын симптомдору кандай болот? Көчүктүн жаракатынын симптомдору же болбосо анальная трещинанын эң биринчи симптому бул даарат кагазында кичине болсо да кандын пайда болушу. Катын туалетке барган учурда же туалетке барып бүткөндөн кийин аябай катуу ачышып оорусу, анан кийин көчүктүн сфинктероспазм деп коет, кыргызча көчүктүн кичирейип кетүүсү. Жаракат болгон жерде көчүк реакция берип, көчүк аябай кичирейип, ошол жерди катуу оорутушу болуп эсептелет. Геморройдон айырмасы, геморрой менен экөөнүндө тең кан агат, бирок анальный трещинада болсо кандын көлөмү азыраак болот, бумага деле болушу мүмкүн, анан катуу ооруйт. Геморройдо болсо кан акканы менен катуу оорубайт да. Ошондо эң чоң немеси анальная трещинада боль же болбосо оору аябай катуу болот. После туалетке барганга чейин деле, баргандан кийин деле бир күн, кечке 2-3 күн оорушу мүмкүн, бир катуу неме трещина пайда болгондон кийинчи. Геморройдо болсо көчүк оорубайт, оорубай эле канай берет. Ошол кантип туура даарат кылыш керек, туура туалетке барып, ошо трещина болбош үчүн эмне кылыш керек, ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи ошо көчүктүн жараты каловый масса деп коет. Көчүктөн аябай катуу, анан мындайча айтканда көчүктөн аябай катуу заңдын чыгышы ошол көчүктүн жаракатынын пайда болушуна алып келет да. Ошон үчүн эң биринчи өзүнө жардам бергенде ошол ичинен көчүктөн чыгып аткан заңды жумшартуу керек. Бул үчүн силерде ичиңер катуу барбы же болбосо запор барбы жокпу, муну өзүңөр деле интернеттен карап билип алсаңар болот. Бристольская шкала 7 форм Калов деп коет. Бристольская шкалада ошо заңдын 7 түрүн көрсөтүп берген. Ошол 7 түрүн карап туруп эле, если биринчи, экинчи түрү заңыңар катуу чыгып, же болбосо чыкканда дискомфорт алып келип, же болбосо биринчисинде аябай катуу чыкса, экинчи шкалада болсо жумшак, бирок ортосунда катуу нерселер менен чогуу чыгат да. Ошол эки эң биринчи үстүндөгү Бристольская шкаладагы эң үстүндөгү эки көрсөткүч силерде болсо, анда силерде запор бар болот, же ич катуу силерде бар болот. Көптөн бери эле негизи ич катуу болгондо үй бүлөдө тура эмес тамактанат. Үй бүлөдө эмнеге жаш балдарын деле ич катат сурасаң, бизге келишет, көбүнчө эле консультацияга келип неме кылып атканда, эже мен ушинтип ичим каткандан ушинтип кыйналдым. Анан сиз жаш балдарды карайсызбы? Менин балам да ушинтип ич катат, үчөөбүздүн тең үйдө, төртөөбүздүн тең ичибиз бирге катып, ушинтип запор болуп баардыгыбыз кыйналабыз дейт. Анда сураштырып келсең, баардык туура эмес тамактанат. Апасы туура эмес тамактангандан кийин балдарга деле ошол эле тамакты берет. Ошон үчүн балдарын деле ичи катат. Анан бизде кандай болуп калды? Кичинекей убагынан баштап эле, уже горшокко отуруп калгандан баштап эле жаш балдарга телефон карматып коюшат. Мына горшокко үйрөтүш үчүн биринчи телефонду карматып алаксытып үйрөтөт да. Жок, андай болбойт. Биринчи баланы алаксытып ошол жерде өзү эле апасы ошол жерде отуруп ойноп, же болбосо ар кандай оюн зоок бир нерселерди уюштуруп ошол жакта алдап отуруш керек. Бизде андай азыр апалар баардыгы деловой, баардыгы иштешет. Эч ким баласы менен деле көп заниматься, көп убакытты неме кылбайт да, өткөрбөйт. Ошон үчүн отургузуп туруп эле баласына телефонду берип коет. Анан өзү деле телефон чукулап отурат да, анан кийин 10 мүнөттөн кийин өзү чукулап бүткөндөн кийин горшокко отурдуңбу деп карап коет да. Негизи эле бала эмес, негизи эле чоң адамдар деле 5 же 7 мүнөт отургандан 7 мүнөттөн көп отурбаш керек да, 5 же 7 мүнөттөн ашык отурбаш керек. Ошон үчүн эгерде силер андан көп отуруп үйрөнүп калсаңар, ич катуу
кандай десем анальный трещинага же геморройго же башка дагы ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн туалетке киргенде телефонду тыштап өткөн чыгарышта деле айтканбыз, эртерээк кирип эртерээк чыкканга аракет кылыш керек. Эси чыкпаса көп ыйынып отуруп өзүн заставлять эткенин кереги жок. Анда дарыгерге анчын дарыгерге кайрылыш керек. Ошо дарыгерге кайрылганда деле бизге айтат да, мага трещина пайда болду же геморройм пайда болду, ошого эле лечение жазып бериңиз. Жок, сенде запоруң бар экен, биринчи запорду кетириш керек, туура тамактанышың керек, мындай кылып тиңдей кылып беришиң деп жазып берсең, консультация жазып берсең, аларга көңүлү бурушпайт да. Ошол жердеги эле же трещинаны кетириш керек, же геморройду кетириш керек да. Буларгачы жок, геморрой же трещина запорду кетирмейинче эч качан кетпейт. Ошол убакта жардам берип, май свечалар жазып беребиз. Ошол убакта жардам бериши мүмкүн. Анан кайра эле запор болурса, кайра эле уже геморрой менен трещина пайда болгондон дагы уже өнөкөткө айланып 3-4 стадияга өтө берет да. Ошон үчүн эң биринчи туура тамактанып, туура көнүгүүлөр жасап, өзүнүн алдын алып караш керек. Бул абдан кызыктуу. Биз кайсы дарыгер менен подкаст жазбасак да бүт баары туура тамактануу, кыймылды көбөйткүлө, анан жакшылык дагыла деп айтат да. Азыр ар 2 метр сайын фастфудтар бар, эч ким тамак жасагысы келбейт, бардыгы жумуш, акча жалаң эле, ден соолукка эч ким кам көрбөйт. Качан гана 4-стадия болуп, башы айланып, кыйналып, же болбосо көчүк ушунчалык канап, туалетке бара албай калган гана учурда келбесе, 1-2 стадияда келбейт. Негизи бейтаптар экиге бөлүнөт. Паниковать этип кээ бирлер сразу эле биринчи канакканда эле сразу келе калышат, же болбосо 4-стадияга чейин эс болуп калып, такыр ушинтип карабай жүрө беришип, анан кийин туугандар сүйрөп келишет да, ушинтип кыйналып атат. Көйлөрдү караса, негизи 80% киши проктологияда аябай оор болуп калганда келет. Өтүшүп кеткенде келет. Көбүнчө 4-стадияда же 3-стадияда келишет. Өзү деле туалетке барганда коркуп калат, потому что анальная трещина болгондо сфинктроспазм болуп көчүк кичирейип кетет да, реакция берип, жана жаракат болгон жерге. Анан кийин ал туалетке барганда ушунчалык катуу ачышкандыктан коркуп туалетке барбай жүрө берет да. Коркуп туалетке барбай жүрөт, ого бетер катытып, көп барбай жүрө берсе, ошол ичиндеги заңдан ичинде чогулган заңдар сырты уже клеткаларга чыгып, клеткаларда эле өзгөрүп башташы мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай полиптер пайда болушу мүмкүн. Кечке чоңго барбай жүрө бергенде кишечниктеги сыртка чыга турган нерсе ичте тура берсе, бул адамга аябай эле зыян. Ошон үчүн айтабыз, бир жумада 4 жолу же болбосо андан көп жолу барыш керек. Эгер силер бир жумада 3 жолу барып атсаңар, уже анда силерде запор бар, анда силерде проблема бар деп айтсак болот. Ошо негизи запор көп эле нерсени бузат да туурабы? Токсиндер кайра денеге тарайт, денеге жаман бир нерселер чыгып баштайт, бетиң бузулат, ички органдарың уже туура эмес иштеп баштайт. Ошон үчүн сыртка чыга турган заң убагында чыгыш керек. Ошон үчүн көңүл буруш керек. Кээ бирлердики бар, ооба, кээ бирлердин өзүнүн атайын индивидуальная не деп коет эле, ушундай өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирлер 3 күн барбаса деле өзүнүн суюк жакшы эле барышат. Эч кандай запор болбойт, эч кандай кыйналбайт, бирок 3 күндө бир барышат. Эч кандай дискомфорт алып келбейт да. Булардын организми төрөлгөндөн бери ушундай боло турган болсо, булардын организмине для них нормально да, өздөрү үчүн нормально. Потому что кээ бирлер аябай эле аз жейт, движенияны көбүрөөк кылат. Ошон үчүн булардын образ жашоосу башкача болгондуктан 3 күндө бир барат, бирок кыйналбайт. Эч кандай твердый кал чыкпайт, катыган заң чыкпайт, суюк эле заң чыгат, кыйналбай барат. Ошон үчүн булардыкы проблема деле эмес да. Кээ бирлер бир күндө барса деле, эсли заң катуу болуп чыгып, көчүккөн чыгып атканда кыйналса, бул запор болуп эсептеле берет. Эмне зыяндуураак? Ич катуу же суюк? Ошону проктологдор бардыгы неме кылышат, кандай десем, талкуулашат. Ичиң суюк өткөндө деле бул өтө зыян. Геморройуң чыгып кетиши мүмкүн, же болбосо анальная трещина, көчүктүн жаракаты пайда болушу мүмкүн. Ич катканда деле ошол эле да. Негизи ич көп өткөндө деле, ич катканда деле зыян. Негизи экөө кимиси зыяныраак экенин деле немеси точный немеси жок. Суюк барса, анда проктологко кайрылыш керекпи же гастроэнтерологко? Суюк барса негизи жакшы. Суюк
өтсө аябай көп, күнүнө 5-6 жолунан өйдө өтсө ошондо коркунучтуу да. Эгер суюк барсаңар анда жакшы эле, бирок өтө суюк эмес, кашыксообразный деп коебуз, ошондой барыш керек. Кээ бирлер сүйүнүп жүрө берет, мен суюк барам, мен эчтеке болбойм. Жок, суюк барган, бир маал суюк барсаң жакшы, бирок 5-6 маал суюк барган бул ич катуудан деле жаман го, потому что эгерде сен кечки ичиң өтө берсе, көчүк уже ачышып баштайт да. Күнүнө 5 жолунан өйдө өтсө, анда сенде бир жериңде проблема болуп атат. Же синдром раздраженного кишечника, же болбосо уйку безиң туура эмес иштеп атышы мүмкүн, же болбосо өтүң туура эмес иштеп атышы, значит бир жерде проблема болгон үчүн суюк өтүп атат. Негизи туура тамактанып, жакшы образда жашаган бейтаптардын ичи суюк да өтпөйт, коюу да өтпөйт. Адам мына кан көрүп калды, дарат кагазда. Анан эмне кылышы керек? Кан көрүп калса, көчүктө бумага менен арчыган болбойт, дарат кагаз менен арчыган болбойт. Эмнеге дегенде ошол жер айрылып кетти да, слизистый, бул жери айрылып кетти же жара пайда болуп калды. Ошол жерди кайра сен монтип трения кылып арчып атасың да, огой бетер чогойтуп, анан кийин ошо бумага деле биз проктологдор дайыма айтабыз, бирок кээ бирлерге күлкү болушу мүмкүн да, бирок дарат кагаз аябай жаман нерселер менен жасагандыктан биз проктологдор негизи эле вообще дарат кагазын колдонбоого сунуштайт элек да, колдонбош керек. Сен ошол анальная трещина пайда болгон жерди кайра кырып, ошол жака инфекция киргизиши мүмкүн да. Ошон үчүн эгерде силер канап атканын сезсеңер, жөн гана жылуу суу менен дарат алыш керек дагы. Анан эртеси күнү проктологко барышыңар керек. Кан көп, бир жолу канайт, анальная трещина болгондо. Эгерде дагы 2-3 күн барбай калса, анда көбүрөөк канап баштайт да. Ошон үчүн бир канаганда эле келип кайрылышса, анда биринчи стадия болуп калат, же эң башталышы болуп калат. Анальный трещина полностью жок болот, 100% жок болот. Айыгып кетет. Если 3-4 стадия болуп, ошентип кечке канатып, запор болуп, кайра жакшы болуп, кайра канатып жүрө берсе, анда хроническийге өтүп кете турган болсо, ошол жерде эт пайда болот. Жанагы жара кечке чоңоюп атып туруп, анальный бугорок деп коебуз, же болбосо ошол жерде эт узун болуп чоңоюп кетет да. Ошол жана анальный трещинаны жаап атып, тканьдар ошол жакта тканьдар чоңоюп кетет. Анан чоңоюп кетсе, элдин баардыгы ойлоп жүрүштү, менде геморроюм бар депчи. Анан ошон үчүн геморрой болгондо бир эле бүртүкчө болбойт. Геморрой болгондо көбүнчө көчүктүн тегерегинде тканьдар чогуу бирге чыгат да. Анальная трещина болгондо бир эле кичинекей бүртүкчө эт пайда болуп калат. Ошондон деле айырмаласа болот. Туура дарыланбаса анда көп проблемаларга алып келип турат. Биринчи стадиясында же экинчи стадиясында дарыланса, анальная трещинанын биринчи стадиясы 6 неделяга чейин болот да. Эгер 6 неделяга чейин силердин анальный трещинаңар же болбосо көчүктүн жаратыңар жакшы болбосо, анда уже хроническийге өтүп кеткен болот. Хроническийге өтүп кеткенден кийин дарылаш өтө кыйын болуп калат. Сфинктероспазм, көчүк кичирейет, дайым оорутат. Анан дарылоо деле кичине ыңгайсыздыкты же болбосо дарылоо деле кичине оорураак болуп калат. Биринчи, экинчи стадияда 100% жок болот. Анальная трещина проктологко келип, жакшы майздарды, свечаларды, противовоспалительный, ранозаживляющий, дагы башка курамдагы жакшы свечалар жазып беребиз. Анан кантип туура дарат алып, кантип жуунуп, кантип туура запорду кетиргенди айтып беребиз. Ошо менен өмүр бою трещинасы жок болуп кетет да. Эгер ошо 6 неделядан кийин созуп жүрө берсе, айыгыш кыйыныраак болуп калат. Анан бирок көбүнчө биринчи, экинчи стадияда келбейт, бизде 4-үнчү стадияда келет да. Анан операция кылыш керек, ушинтип кыйналып атасыз десең, аларга жакпайт. Анан врачтарга келсек эле ушинте бересиңер дейт. Анан кээ бирлер ойлошот, бычак тийгизбеш керек. Анальный трещина негизи эле кыргыз элинде көчүктө негизи эле 100гө жакын оору бар да. Аябай оору көп. Бирок элдин баардыгы эле кандай симптом болбосун геморрой деп ойлошот. Көчүктө проблема болсо, значит геморрой. Жок, андай эмес. Көчүктө геморройдон сырткары деле толтура оорулар бар. Анальная трещина, свиш, парапроктит, кандилома, полип, ар кандай рак оорулары болушу мүмкүн. Медицинада жакшы бизде азыр шарт түзүлдү. Чекап өтүп, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүп, биринчи, экинчи стадияда келип дарыланып, ошол бойдон полностью проктологиялык оорулардын алдын алып жок кылсак болот. Ошон үчүн биздин өлкөдө эми эле бир 5-6 жыл ичинде ушундай чекап
пайда болду. Башка өлкөдө болсо бул канча жылдан бери, уже 100 жылдан бери чикап деген нерсе жакшы колдонулуп келатат. Ошон үчүн башка өлкөдө ден соолугун алдын алат жана биринчи стадияда рактарды жана башка ооруларды алдын алган үчүн көп жашашат да. Бизде болсо чикапка чикап деген сөздү эми эле элдер түшүнүп, эми эле өзүнүн ден соолугун текшерип, көпчүлүгү ошентип карап калышты. Бизге азыр аябай көп келип атышат. Өткөндө кышында эле чикап боюнча келип 2-3 адамдан рак оорулар табылып калды. Ошентип өзүнүн ооруларын алдын алса болот да. Бирок мындай сезгениш келмedi. Эчтеке сезбей эле келишти. Ошо чикап өткөндө байкалды, билинип калды. Эртерээк байкалган ошончолук эртерээк жакшы. Эртерээк лечение алып, өзүнүн жашоосун узартса болот да. Биринчи стадияда полностью, биринчи стадияда онкологияда полностью эле айыгып кетсе болот. Эгер если чикап өтпөгөндө, аны билбей деле калмак 3-4 стадияга чейин. Ошон үчүн чикап алып, ден соолугуңарды текшерип, эртерээк симптомдор болсо проктологко кайрылып, негизги врачтарга кайрылып, ден соолукту чындоо керек. Тилекке каршы рак оорулары биринчи, экинчи стадияда такыр билинбейт. Такыр билинбейт. Көбүнчө мен колоноскопияга жөнөтөм. Анан колоноскопиядан ошо доброкачественный же злокачественный полиптер табылып калышат. Анан ошентип биринчи, экинчи стадия экени билинип, лечение алып полностью айыгып кетсе болот да. Ошон үчүн мурун проктологдор негизи эле өткөн чыгарышта деле айтканбыз, проктологдордун оң колу же болбосо эң жакшы жардамчысы бул колоноскопия болуп эсептелет. Бизде колоноскопия авицинада эң жакшы врач колоноскопист бар. Аябай жакшы тартат. Адамдар 1 саат тарса, биздики жарым саат деле тартып, туура диагноз коюп, пациенттер да кыйнабай, батыраак туура диагноздар коет. Ошон үчүн проктологдорго деле жакшы жардам берип атат. Ошон үчүн колоноскопияга түшүп турушубуз керек. Проктологдор сөзсүз, проктологдор негизи симптомдор болсо колоноскопияга түшүүгө сунуштайт. Негизи 35 жашка чейин өмүрүндө бир жолу колоноскопияга түшүш керек. 35-40 жаштан кийин уже 5 жылда бир, уже 40 жаштан кийин 3 жылда бир, 50 жаштан кийин жылына бир жолу түшүп туруш керек. Анан эгерде силерде генетикада онкологиялык оорулар болсо, же атаңар, апаңар, же болбосо дедушка, бабушкаңар рак менен ооруган болсо, анда колоноскопияга бир жылда бир сөз түшүш керек. Эгерде колоноскопияга түшкөн учурда полиптер же болбосо кичинекей полиптер же болбосо кандиломалар табылып калса, анда 6 айда бир сөзсүз түшүп туруш керек колоноскопия текшерилип. Полип чоңойгон жокпу? Эгерде колоноскопиянын дагы жакшы жери полиптерди көрүп баратып, ошол жерден сразу алып койсо болот. Алып сразу гистологияга жөнөтүп текшерип койсо болот да, эң жакшы жери. Ошон үчүн көп эле полиптер негизи эле онкологияга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн колоноскопияга түшүп турган деле жакшы. Коркпой. Анткени наркоз менен жасайбыз. Ооба. Мурун колоноскопияга барганда аябай элдер коркуп, качып кыйналышат эле. Азыр наркоз менен жасайбыз. Билинбейт. 15 мүнөт же болбосо жарым саат уктайбыз. Анан турганда кишечник текшерилип калган болот. Пациентке дагы оңой, врачка дагы оңой да. Анан ошол. Азыр баары ыңгайлуу болуп баратат. Мисалы мурун айым проктологдордо жок эле. Азыр мына айым проктологдор бар, кайрылыңыздар. Буга чейин диагностика өтпөсүңөр, келип биздикине текшерип кеткиле. Ооба, проктолог айымдар аябай эле аз. Азыр эми кичине көбөйүп калды. Мен проктологияга негизи эле мен ординатурага тапшырган убакта бир Кыргызстан боюнча 3-4 эле аял проктолог бар болчу. Азыр болсо Бишкек боюнча бир 10го жетпеген гана аял проктологдор бар. Ошон үчүн аялдар уялып атсаңар, бизге авицина келгиле. Аял проктолог бар, силерге колумдан келген жардамды берем, аракет кылып берем жардам бергенге. Биз азыр чекап деп айтып атабыз. Ошо чекап жөнүндө көбүрөөк айтып берип койсоңуздар, эмне бул, эмнеге өтүш керек?
Чикап дегенде баардык организмди текшерип чыгабыз. Мындайча айтканда общий анализ, кандын баардык анализдерин текшеребиз. Баардык врачтар текшерет жүрөктү, ички органдарды, гинекологдор карашат, проктологдор ошо бир 10го жакын врач ошо карап текшерип чыгышат да. Кандын анализдерин полностью анан врачтардан өтүшүп бир 15-20 анализ тапшырып, анан бир 15-20 врачтан УЗИ кылып, эхо кылып, колоноскопия кылып, баардык жактан өтүп, организм кантип иштеп атканын билишет да. Ушул маалда организмдин абалы кандай деп, анан бирдекеси туура эмес болуп калса, лечение алып, кичине чыңдап, оңдоп, ден соолукту чыңдап, дайыма узартат. Контролдо кармап турат денени. Ошон үчүн биз бир жылда бир өтүүнү сунуштайбыз. Анткени бизге адамга негизи организм бир дене өмүр бою бир жолу эле берилет экен. Анан бул ар бирөөбүздүн жоопкерчилигибиз, кандай карылыкка жетебизби, кандай абалда жетебиз, карылыкта неберелер менен чуркап жүрөбүзбү, же ооруп бир жерде жатып турабызбы, дарыгерлер деле жүрө беребизби, же жашоону мындай таттуу моменттерин сезип жашайбызбы. Ошон үчүн биз сунуштайбыз бир жолу бир жылда өтүп өзүңүздү текшерип туруңуз. Бул чикап арзандап түшөт, анан өзүң ден соолугуң кандай иштеп атканын дагы билесиң. Ооруп калгандан кийин леченияга кеткен акчаны андан көрө ооруганча ошо чикапка кетирип, ден соолуктун алдын алып, өмүрүңөрдү узарткыла. Ошо. Ооба, биз кээ бирде мындай күлкүнүчтүү мындай окуялар болот да. Денесин текшерип чыгышат, чекап өтүшөт, анан баары жакшы чыкса, мындай кайгы болуп калышат да. Биз айтабыз, силердин денеңиз жакшы экен, организмиңиз жакшы иштейт экен, бул деген жакшы окуя да десек, мен акчаны коротуп койдум, баары жакшы эле экен депчи. Бул абдан сонунда. Текшерип, ар бир жыл денеңизде бүт баары сонун иштеп атат десе, анда буга бактылуу болуш керек. Бизде бактылуу болбойт. Неге менин денем баардыгы жакшы иштеп атат экен, 100% иштеген мүмкүн эмес да, сөзсүз каным аз болуш керек болчу да, же болбосо бир жерин жакшы текшергенде бир жеринен сөзсүз бир нерсе чыкмак да деп ойлошот да. Мени туура эмес карап койдуңар деп. Ошон үчүн эгерде баардык жагыңар жакшы болсо, анда сүйүнгүлө. Диагностика кандай өтөт силерде? Диагностика, бирок көптөр сурашат, проктологко келгенде кантип даярданып келебиз депчи. Проктологко келгенде если ректоскоп менен карай турган болсок, жакшы клизма кылып келиш керек. 3-4 маал клизма кылып түнү менен жана ич өткөргөн дарыларды ичиштин кереги жок. Болгону бир гана келе жатканда жакшылап клизма кылып алса болот. Азыр фармакологический клизмалар көбөйүп кетти. Бир жолу эле клизма кылып ошо менен тазаланып келсе болот. Же болбосо хотя бы жакшыраак жуунуп келиш керек, дары алып келиш керек. Кээ бир пациенттер бар, даже клизма кылбай эле, даже жуунбай эле келе беришет да. Жуунуп келсеңер өзүңөргө жакшы. Биз деле жакшылап көрөбүз. Баары көрүнөт, анан шашпай көрөсүң да. Эгер таза эмес келсе, анда эртерээк көрүп, эртерээк бүтүргөнгө аракет кыласың да. Ошон үчүн хотя бы туура дары алып келгиле, анан кандай анализ тапшырып келишим керек, анан кандай нелерге даярданып келишим керек дейт. Жок, проктологко келатканда эч кандай анализдердин кереги жок. Эгерде больницага жатып чыккан выпискаңар болсо, же болбосо ага чейин УЗИге түшкөн болсоңор, же болбосо колоноскопияга түшкөн болсоңор, же гастроэнтерологко барган болсоңор, ошолордун заключениясын ала келгиле. Колуңарда бир жылда кандай диагностика өттүңөр эле, ошону эле алып келсеңер болот. Бизге потому что жардам бересиңер. Эгер ичиңер катып аткан болсо, УЗИ внутренних органов кылган болсоңор, может өтүңөрдө дискинезия бар, же өтүңөр туура эмес иштеп атса, ошол жактан запор болуп, ошол жактан трещина пайда болуп аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн колуңарда болгону эле бир жыл ичиндеги результаттарды алып келсеңер болот. Эч кандай анализдердин кереги жок. Ошол анан биз көргөндө биринчи
осмотр кылганда ошо көчүктүн тегерегиндеги кожаны, көчүктүн тегерегиндеги терини көрөбүз. Эч кандай кандиломалар жокпу, эч кандай кызарган же болбосо эч кандай аллергия жокпу деп көчүктүн тегерек четин карайбыз. Анан кийин болсо ректальный көрөбүз. Ректальный кол менен көрөбүз. Кол менен көргөндө деле көп нерсени байкасак болот. Бул проктологдордун эң биринчи жардамчысы. Бул кол менен көрүп диагноз коебуз. Предварительный 80%, 90% туура чыгат. Калганын колоноскопия, эгер өйдөрөктө маселе боло турган болсо, колоноскопияга сөзсүз жөнөтөбүз. Анан эгерде кичине өйдөрөктө болсо, ректоскоп менен көрөбүз. Ректоскоп керек болсо, ректоскоп менен көрөбүз. Если ректоскоп менен деле колубуз жетпесе, анда колоноскопияга жиберебиз. Кантип дарыланат? Негизи анальный көчүктүн жаракатын дарылайбыз. Көчүктүн жаракатын дарылоо ыкмалары аябай көбөйүп кетти. Азыр бизде плазма терапия деп коебуз. Өзүнүн канын алып, плазмасын көчүктүн ошо тегерек четиндеги анальная трещинага саябыз да. Плазма терапия деп коебуз. Бул кээ бирлерге жардам берсе, кээ бирлерге жардам бербейт. Бир 30% адамдарга жардам бериши мүмкүн да, 100%тен плазма терапия. Андан кийин плазма терапияда жардам бербей атса, көчүк кысылып, анан катуу ооруса, көбүнчө көчүк ачылбай калат да. Анальная трещина болгондо кечке ошол жакта жаракат пайда болуп, анальная трещина пайда боло берип, көчүк моинтип кысылып калат да. Ошо кысылып калганда көбүнчө ботекс саябыз, ботулинотерапия деп коебуз. Ботекс саябыз. Бирок ботекс сайганда бул деле бир 20%ге эле жардам бериши мүмкүн. Ал деле 3 ай эле жардам бериши мүмкүн. Жардам берсе, жардам бербесе, аны деле осложнениялар көп деп айтып коебуз. Ботекс сайганда деле көчүктө заңдын кармабай калышы мүмкүн, же болбосо желдин кармабай калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде ошол жактагы нервный окончаниялар расслабление болуп кетет да. Анан 3 айга чейин ушинтип кыйналып, анан 3 айдан кийин ал өзүнүн ордуна келет. Бирок ботулинотоксинди деле, ботексти деле 100% айыктырат деп айта албайбыз. Андан кийин азыр болсо бизде медицинада лазер бар. Эң жакшы методдордун бири бул лазер менен күйгүзүп алып коебуз. Же болбосо радикальное лечение, иссечение анальной трещины деп коебуз. Иссечение ошол жердеги анальный трещинаны кесип, операция кылып алып коебуз. Операциясы оңой эле. 15 мүнөттөн жарым саатка чейин операция болушу мүмкүн. Ошон үчүн коркпой эле келе берсеңер болот. Сиз жасайсыз. Мен операция жасайм, ооба. Бардык проктологический операциялар жасайбыз. Ошон үчүн оңой эле, коркпой эле. Өмүр бою кыйналып жашагандан көрө, өмүр бою кыйналып, ушинтип кан агып, сфинктероспазм болуп кыйналгандан көрө, андан көрө 15 мүнөттүк же 20 мүнөттүк операцияны жасатып, жашооңду жеңилдетип, өмүр бою кутулуп жакшылап жашасаң болот да. Бул эми өзүңдүн чечимиң. Кээ бирлер өмүр бою кыйналып деле жашай берет. Кээ бирлер болсо келип операция кылып кетишет. Биз денебизде кичине эле бирдеке ооруса, канча кыйынчылыкты сезебиз, ошону андан көрө убагында дарыгерге кайрылгыла. Өзүңөрдү кыйнабай, эртерээк лечение кылып, эртерээк айыгып кеткиле. Анан көптөр ушинтип келишет. Бычак тийгизбеш керек экен, бычак тийгизсең көбөйүп кетет экен, анан ургачысы болот экен, эркеги болот экен деп мурунку программада эле айтканбыз. Көптөр ошондой да. Көптөр эле эмес, мен негизи эле өзүнүн туугандар арасынан, досторубуз арасынан деле көрүп жүрөбүз да. Айтып атсаң деле түшүнбөйт да. Булар жок, бычак тийсе неме болуп кетет экен, көбөйүп кетет экен, анан гарантия жок экен, бычак тийгизбейм, кылдырбайм депчи. Анан кийин баардык методдорду кылып чыгат, кошуналардан сурайт, досторунан сурайт, баардык Кыргызстанда болгон, аптекада болгон свечалардын баарын колдонот. Эң акырында кайра эле 4-стадия менен кыйналып бизге келет да. Бизге келип алып, сен айткан турбайсың, мурдараак эле кылдырбай деп, анан батасын берип, аябай ыраазы болуп, ушунча жыл бекер эле кыйналып жүрүптүрмүн. Андан көрө келип кичине 15 мүнөттүк операция кылып өмүр бою кутулбадымбы, эми түшүндүм деп калат да. Ошон үчүн биздин кыргыздарда ошо сөздөр көп негизи. Күнөөнү алып, туура эмес рекомендация бергенден көрө дарыгерге бар,
ал жакшы билет деш керек ооба. анткени бир дарыгер жакпаса экинчиге барыш керек, экинчиге барбаса үчүнчүгө, анан өзү киши чечим кабыл алыш керек. Негизи бизге пациенттер келгенде деле, бейтаптар келгенде деле бирөөсүнө лечение жазып бересиң. Анан 2-3 күндөн кийин жазат. Эже, мен сестренкам деле ушундай симптомдор менен ушинтип ооруп атты деле, мен сиз жазып берген свечаны сестренкама деле айтып колдоно берсе болобу депчи. Сестренкаң может геморрой эместир, может быть анальная трещинадыр же башка оорудур, көчүктө жүзгө жакын оору бар. Ошон үчүн бир свеча жазып берсең, ошол угуп отуруп, ошол айылдын бардыгы же болбосо ошол тааныштардын же туугандардын бардыгы ошол свечанын бардыгы колдонуп чыгышат да. Анткени бир кишиге жардам берди. Бир кишиге жардам берди. Анан бирөөсүнө геморрой болсо бардыгында эле геморрой, же анальная трещина болсо бардыгында эле анальная трещина бар деп ойлошот да. Жок, андай эмес. Ошон үчүн эгерде мен геморройуңор болсо, мен геморройго свеча жазып берсем, эгерде силерге свич болуп калса, силерге жардам бербейт. Ал аракет кылып бекер эле акчаңарды кетирип, ар кандай свеча мазьдарды алып, өзүңөрдү кыйнап жүргөнүн кереги жок. Андан көрө бир жолу проктологко келип көрүнүп, туура диагноз коюп, туура лечение алсаңар өзүңөргө эле жакшы. Бүгүн көп маалымат бердик. Ушул боюнча биз ишенебиз. Эми айымдар келип силерге көрүнүп турушат убагында, өзгөчө төрөттөн кийин. Ооба. Өткөндө интервью бергенде көптөр аябай ыраазы болду. Бизге ушундай врачтар керек эле, түшүндүрүп берген врачтар керек эле. Каяка барсак болот? Мен 15 жылдан бери кыйналып атам, 16 жылдан бери кыйналып атам дегендер аябай көп. Биз Авиценнада иштейм. Авиценнада Бакаева 106 адресине келе берсеңер болот. Дайым силерди мен жардам берип күтүп алууга даярмын. Кыйналбай келе бергиле. Анан айымдар көбүнчө уялышат эркек проктологко баргандан. Айымдар эле уялышпайт. Даже мен медик болуп туруп деле көчүгүмдү бир эркек проктологко көрсөтпөйт болчумун да. Негизи элечи. Мындай айымдар мен көрсөткөнгө тем более уялат. Ошон үчүн аял проктолог издеп атсаңар, анда бизге келгиле, колумдан келген жардамды берем. Чоң рахмат силерге. Сизге рахмат.